Манасты жөн гана китептен окубастан алар ошонун өздөрү аткарып ошол Манас STEM деген болгон. Анда балдар өздөрү ошол катышып, өздөрүн ошол ролго коюп көрүшүп, Манастын үччүлдүгүн толук түшүнүшкөндөй болушту да. Андан сырткары бул жакта көптөгөн олимпиадалар болду. Олимпиадалардан жеке эле Кыргызстанда болбостон көптөгөн жерлерге барып келип атышат. Германия, Турциялардан барып жакшы жетишкендиктерге жетишип келишти. Бул мектептин келечеги алдыда. Анан бул жакта башка мектептегилерден айырмаланып, бул жакта ата-энелер чогулушу дагы башкача форматта өтөт. Мисалы үчүн Гүлнара Мелисинаныкы ар бир чогулушта ата-энелер чогулушу болсо, ал жакта ошол чогулушка атайын тема коет. Балдардын психологиясы деген болушу мүмкүн, же болбосо балдардын өсүп өнүгүп аткан моменти жана өткөл курактагысы деген ар кандай темада чогулуштар болуп турат. Бул өтө таасирдүү, ата-энелер үчүн дагы азыркы кезде бардык мектептерде эле болсо деп ойлойсуң, бирок андай болбой турат да. Жалпысынан бул мектептен көп нерсе үйрөнсө болот. 10 жыл болуп калды, 10 жылдан бери биз балдарыбыздын жетишкендигине кубанып эле келе жатабыз.